بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгүнкү өтө турган сабабыбыз Адда ва Дава китебинен дуалардын кээ бир түрлөрүнө киребиз. Аллах Таала Куранда айткандай, Ал-Анбия сүрөсүндө: "Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гамми ва казалика нунajjil mu'minin." Бул Юнус алейхиссаламга Аллах Таала жооп берип жатат. Фастажабна лаху. Биз Юнустун дуасына жооп бердик дейт. Жана аны чоң бир кыйынчылыктан куткардык. Ошондой эле момундарды дагы биз куткарабыз дейт. Демек бул аяттан бир нерсени табат экенбиз. Аллах субхана тааля бул аятта ачык айтып жатат. Мен момундарды куткарам дейт. Мен мындайча айтканда жөнөкөй мусулмандарды куткарам деген жок. Келиңиздер, момун деген ким? Момун деген бул тили менен, жүрөгү менен, дене амалдары менен, дене мүчөсүндөгү амалдары менен Аллахка сыйынганды момун дейбиз. Мына ошондой адамды Аллах куткарам дейт. Фи сахихейн, Бухари Муслим хадисинде, мин хадис Ибн Аббастын хадисинен: "Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана якулу индал карб." Кыйынчылыкта пайгамбар мындай сөз айтчу эле дейт. Ла илаха иллаллах ал-азим ал-халим. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал улуу, ал ал-халим. Мындайча айтканда, ал ушунчалык жумшак, ырайымдуу деген маани. Ла илаха иллаллах роббул аршил азим. Аллахтан башка сыйынууга зат жок. Ал арштын, улуу арштын ээси. Улуу арштын Раббиси. Ла илаха иллаллах раббус самават ва раббул ард ва раббул аршил карим. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал асмандардын Раббиси, жердин Раббиси, жана жоомарт, берекелүү арштын Раббиси деген экен пайгамбарыбыз. Демек, келиңиздер ошол дуаны көп айталык. Анткени пайгамбардан келген дуада артынан ээрчисек береке бар. Ла илаха иллаллах ал-азим ал-халим. Ла илаха иллаллах раббул аршил азим. Ла илаха иллаллах раббус самават ва раббул ард ва раббул аршил карим. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда хадиси Муснад имам Ахмад. Бул хадис Али ибн Аби Талибтен келет, радиаллаху анхудан. Кала алламани Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Али ибн Аби Талиб айтат, мага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү дейт. Эгерде мага ушундай бир кыйынчылык туш келе турган болсо дейт. Анакула ла илаха иллаллах ал-халимул карим. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах ал ал-халим, ал жумшак, боорукер, ал-карим, жоомарт, берешен. Субханаллах, Аллах ыйык. Ва табаракаллах, Аллахтан береке жайылат. Аллахтан береке болот. Раббул аршил азим, улуу арштын Раббиси. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аламдарын Раббиси Аллахка мактоолор. Мынакей ошондой дуалардын түрлөрүн биз айтсак, ошол дуалар Аллахка жагымдуу дуалар. Анткени анын сүйүктүү пайгамбар айткан дуалардын баары да Аллахка жагымдуу. Андыктан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуаларында береке бар. Ошон үчүн биз эртең менен кечки зикирлерде, дуаларды, Хиснул Муслимдеги дуаларды көп окуйлук. Ошол жердеги кандай гана дуалар болсо, ошол дуалар албетте бизге коргон болуп эсептелинет.
Аллахтан суранганда эң жакшы абалда сураналык. Ал болсо пайгамбардын бизде үйрөтүп кеткен дуаларын өзүбүзгө курал кылып сураналык. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах субханала тааля бизди чыныгы пайгамбардын үммөтүнөн кылсын. Анткени дуа кылуу бул пенденин сүйүп аткарган амалы. Андыктан дуа бул ибадаттын мөмөсү. Ошон үчүн биз ибадат кылсак, анан дуа кылабыз. Анан кийин ибадат багын отургузбай туруп, качан Аллахтан жооп кайтара турган мөмөнү күтмөк белек. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах Таалага көп дуа кылалык. Дуа менен биз оңолобуз. Дуасыз биз жоголобуз, биз жок болобуз. Ошол үчүн дуа кылганда дайыма Аллахка мактоо айтып, салават айтып пайгамбарыбызга, элибизге, жерибизге, мусулмандарга жакшылыкты тилеп, анан дайыма бирөөлөр менен сүйлөшүп калсак, ошол сүйлөшкөн чогулушта ошол жерде дуаны дагы унутпайлык. Андыктан бизди дуа кылган үммөттөрдөн кылсын. Аллах Таала баарыбызга берекесинен берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ошол дуаны көп айтчу эле дейт. Бул дүйнөдө жакшылык бер, ахиретте жакшылык бер, тозок отунан сакта деп. Келиңиздер, тозок отунан сактаналык. Дуалардын берекети ушундай. Аллах Таала бизди ар кандай баледен куткарып коет. Эгерде дуа кылбай койсок, ар кандай балелердин ичине өзүбүз аралашып кетиши мүмкүнбүз. Бир гана дуа менен биз Аллах Таала бизди коргоп сактайт экен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуалары өтө көп. Сахабалар да дуа кылчу. Ошол үчүн келиңиздер, көп бири-бирибизге дуа кылалык. Жакындарыбызга, чоңдорубузга, бир туугандарыбызга, элибизге. Аллах Таала бизди дуа кылуучу элдерден кылсын. Жакшы гана нерсе. Анткени дуанын эң жакшы абалы ошол адамдарды, алар жокто, көзү көрбөй турган учурда алардын артынан дуа кылуу. Алардын артынан гыйбат кылбайлык, дуа кылалык. Алардын артынан ушак сүйлөбөйлүк мусулмандардын, дуа кылалык. Бизди ошондой жакшы мусулмандар кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.